Туулуу өскөн айылым абдан кооз көрүнөт. Абдан кооз экенин бейиш болуп түйүлөт. Саламатсыздарбы, урматтуу акалпак кыргыз элим. Бүгүн мен өзүм туулуу өскөн айылымда билим алган мектебимди чагылдырууну туура көрдүм. Мектептин жанындагы балдарыбыз кандай азык түлүк алып тамак алып жатканын сиздер менен бирге көрө болсоңуз. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Sizlerge очерет келди эми. Рұқсат берсеңиздер көрүп коелу. Кытайский албагына кызым. Сиз сатуучу болдуңуз? Мен мектепте дагы иштейсиз. Мектепте ким болуп иштейсиз? Скульпторник. Скульпторник? Канча ставка? На конце мешка. 16 сағым бар. 16 саат. Қанша? 45 сом. Автомат ключ. Он 15 сом. Hemen bol. Birinci Mart'a çeyrek mi? Doğru. 26 fevral 2022 yılı. Уже мы шпали. Nasıl yemiştir? Kaçanda yazalım? Nerede? Nanteli Markilovka men urup koyuyoruz da. Aparat mençi. Yok, akıyan günü bugün çıktı dep akıldı. Kaçan alıp geldi? 4 gün mü? 19'u. Adresi kaysı жерде? Ucundan çıkarken. Bucundan? Çoğal. Hemen özüm açtım. Жаш балдарга мектептин алдында негизи эле наз, сигарет сатылбаш керек да. 11 класстын балдары коем, наз бул жерде турат. Мектептин негизи эле огородунда турасыңар да силер? Ооба, туура. Сатылбаш керек. Окуучуларга берген аракет кылган. Жок, Көңчө эмелер алат. Силер айылда. Башка жер жок. Наз, сигарет негизи сатканга уруксат жок да мектептин алдындачы. Sen çöptür abi. Oo, şu kara su. 12 ay ekan. Yok. Var eşke çıkıp durlar. 12 ay dep жазып койгон, бирок Var eşke çıkıp. кайсы күнү чыккан белгисиз да. Карасаңыз, 12 ay dep жазып койгон. Артында турат 12 ay деп. Бирок кайсы күнү өндүрүлгөн деп жазган. Bular Bişkek'ten çıkıp. Бишкектен коробкасында жазысы барбы? Коробкасы? Var. Көбөсү көз карайынсыз консулиум. Аты жөнү жазылган эмес да бул менен? Кайда? Аты жөнү жок. Кайда окудуң? Нерде окудум? Аты жөнү жок. Кукурузная мука дейт. Бирок аты эмне деп аталат? Качан чыккан? Мынандайларды дагы балдар көп жеп атат да, сухой элечи. Ролтондордучу. Бирок сатпаганга аракет кылыңыздар, а? Жаш балдар ушуну жеп ичору. Bular 12 ay депти, бирок чыккан күнү. 12 ay, чыккан күнү жазыш керек. Октябрь чыккан. Кирип алыр келе. Yok, olar başta. Жок, эмек бул сиз. Содан кылыр 12 ay октябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Дагы бар экен.
28, 10, 21 çıkan günü büyüyece. 12 ay eкен, ha? 12 ay eкен, 12 ay eкен, ha? Bu çıkan günü. Sodan koyar mı, sodadan koyar? Gire gire. Dokuz ay dep yazgan. Bu жерде 21-12 жыл чыккан. 9 ay. 9 ay. Яка өтө алып? Мына кукуруздагы агай. Кайсыл күнү чыкканы жок дагы? Бул жерге 6 ай деп жазып койгон. Ошону карап алыңыздар, а? Өндүргөн күнү менен. Даяр тамак жебегиле. Орутат ашказаныңарды. Чыгарылган, идинсино, мути. Бул дагы Өзбекстандан чыккан өндүрүш. Кайсыл күнгө чейин жарактуу, кайсыл күнү өндүрүлгөн жок да? Бул Өзбекстандан чыккан, сиздерге сертификат менен алып келеби? Сертификат? Сиздерге доставка кылат да? Жок. Көп жешет канчалык канчалык пайдасы бар муну сиздерге эч ким жок. 21 чыккан. Бар экен. Өзүбүздөн чыккан өндүрүш семчка. 3 ай экен. Сохранение 3 ай деп жазылып турат, бирок кача чыккан. Мына семчканы каяктан алып келесиз? Семчкалар что, доставщиктер бар, өздөрү алып кетет. Бул жерде мына сохранение 3 ай деп жазып койгон, туура. Производство в Кыргызстане дейт. Чыккан күнү жазат. Өндүргөн күнү жок да. Кээ бир семчкаларды алып, үйгө алып барып чагайын десең эле, вообще чакын келбейт да, эскирип калган. Майны карап. Бул жерге качабы жазыш керек да, өндүргөн күнү. замечание деп керек да. Сиздер замечание берсеңиздер акырындык менен оңолот. Ооба, Бул айтам. 27 февраль 2022 жыл. 27 февраль. 27 февраль. Ну, температура канчада эмне? 45 yaşında. Niye var? Ташкент шаһары Өзбекстандан иштеп чыгарылган. Бакыт агай, мынаны карасаңыз. Өзбекстандан иштеп чыгарылган деп жазып атат. Бул жергечи, бул жерде изготовление 6 ай деп жазып атат. Бул жерге дата изготовление жазган эмес. Жок да? Өзбекстандыкы. 6 ай деп жазып атат бул жерге. Бул жерге өндүргөн күнү жазыш керек. Бакыт жазып алсаң, Минустарын жазып алсаң, замечание берип атат. жазбай коюптур, ошол жерге жазыш керек. Замечание берип атат. Жотасы жокса алып кел деп айтсаң. Эмне? Оңдобойбу, сатпам. Мына эмес да, эмеке мына алдым. 100 штук деп койтуп ичиде 50 тапкыр.
Бул Өзбекстан арзан да ошого эме кылып атат да, көп аласыздар. Ушул жерге сөзсүз айтыңар доставщиктерге. Качан өндүрүлгөн, кайсы күнгө чейин жарактуу жазыптыр, бирок өндүргөн күнү жазылбай калыптыр. Воздушный рейс 5 февраль 2022 жылы. Жаз болгон, бирок Кыргызстандыкы 5 ай экен. Дагы 5 минуты бар экен. Кыргызстандан төмөндүр. Солмас бежекке жакшы алып көрсөз. Нандарыбыз бетин жаап коем. Жана астыңында durayım. Al satılbay kaldı. Emin olsak kesin kaldı. Сатылбаганда алып чыгыңдар. Мына холодильникти дагы иштетилбей жакшы да. Yok aldım. Şöyle. Nege? Ayka. Мына карашкалардын сертификаты барбы? Karışlarında parleden sonra söylesemeler. Жок, ыргытпашыңыз керек да, же бул жерге тиркеп коюшуңуз керек. Бул кандай укол алган, дарыланганбы? Kırgızistanlıkta da olsun. Кыргызстандын кайсыл жериники? Кайсыл жерден? Мына холодильниктерден бир жууп коюңуздар, а? Өзүңүз грамотно агай болсоңуз түшүнөсүз да. Nerede? Kim etti? Сободун 8-мартта чейин. Бул дагы Акмарал деген шириндиктери. Бул кайерден чыккан? Дареги Ош областы Кара Суу Кызыл Кыштагы айылы дейт. Срок годности 8-мартка чейин 2022 жылга чейин деп эле жазып койгон да. Кайсыл күнү чыгарылган? Ошону да кошо жазыш керек. Жок, ушундагы айтасыз, а? Mayın. Терба тамактар бар дедиле го. Сатпай атасызбы андай? Dayatlamak? Çok güzel anlayı dayatlamak mınalar var. Konservalar mınalar var. Жок, баягы солдаттар жечү тамак бар го. Çok anı biz satmayız yeme. Bütün de yemek geldi o. Şunu 5-6'da bergen kendi. Кана ошоңуз бериңчи. Satmalık biz. Сатпасаңыз неге турат? Бул каша грешный. Мен кызым алып, үйгө алып барды. Кактан алдың десем, муну биз военный убакта жейтилик да. Баягы эмелерге чыккандачы. ЧС болгондо эле. Gece emekler keldi. 22.01. Jardan kelgende şunda kalk ettirdi, şunda tarat verildi. Калып кетсе биякта эмне кылып турат? Кана канча эми? Ucak böyle kopun sat. Ucaklar emeden satmatığın üstünde çok satacak. Жок, мынаны алсаңыз, ошол мына ушул бойдон эле алсаңыз. Негизи бул гүмпүмөшкө келген нерсе сатыкка чыгарылбаш керек да. Yok sattan yoksun. Мен кызым каяктан алдым? Sizin kızınız. Мен кызым акчаны берип алыптыр. Yok biz satmadık. Каша деп. Каша деп алып барды мага. Готовый каша экен апа деп. Yok başka jakta. Мен ошон үчүн билип сурап атам да сизден. Kızınızdı yap genççi. Кийин кызыма чөшүп каласыздар да. Жоğum üçüse turgan ne? Бир коробка салып берсеңиз. Сатылбаса эмнеге турат бул жерде? Эмнеге? Ошону копой ошо бойдон турат. Бул жака коюп койду бул. Сатып бергиле деп берди Жоқ сатып сиздерге. бериле эмес. Анан? Калып кетти, анан таркаткан эчкелер ушул жерде. Эжекелер? Кылгандарга. Анан Ошондо тийиптир да. силергеби? Мен апам үчөөбүз да кызмат кылганбыз да бул жактачы. Анан? Ошондо бөлгөн экен. Анан кызмат болсо бул жерде турбаш керек да. Үйүңүзгө алып барып коюп коесуз. Үйдө каалаганча жей бересиз. Бул магазин ичинде турабы сатыкка чыгат экен деп ойлойт да бардыгы элечи. Мен лично ойлойм. Жок, негизи бул жакта Бир коробка салып берсеңиз. Дефтерге да кирейин. Салып берип. Сиздин ошо кызыңыз боюнча сүйлөшөйүн. Кызыңызды алып келип көрөйүн. Бирок биз саткан эмеспиз да, бул чын.
Бул дагы көп эле турчу эле. Кече келдим го мен сизге шашка алганда, ошондо да көргөнмүн. Уруш качан болду? 20 күн болуп калды. Ушундан бери ушунда өргөндө. Сиз кече 3-4 күн болду келген. 3-4 күн болду Кызыңызды келгениме. көрөлү. Мен кызым келбей. Майла алып келип доказательство бериң. Кийин өчөшүп калсаңарчы. Өчөшүрүн дүнөзө бербей коюп элек кызыңызбы? Сабактан дейм негизи эле. Сабактан 3 чыгарып. Жок, мен андай эмесмин. Баткен шаарынын Базарбашы кварталында жайгашкан Сыдык Айтматов мектеби, мурда Крупская мектеби эле, азыр Сыдык Айтматов атындагы мектеп. 1978 курулган мектеп. Кокус жер титресе, ушул балдарыбыздын коопсуздугу эмне болот? Эч ким жооп бере албайт. Жылына ушинтип актап, сырдап коюшат. Азыр мектеп директорунан кирип сурап көрсөк. Бул жагынанбы? Рүкет сумкаң ал жерде жатат. Ал сумкаңды. Мектеп директору кайсы? Мектеп директору кайсы жерде? Аяча. Сабакта. 5 kaç yıldır internette satılıyor. Жоқ, мына ушул жерлер 78-жылы курулган бойдон азыркы абалын карасаңыздар, ушул жерде балдарыбыз тарбия алып, билим алып жатышат. Бул жерге 2018 жылы же 19 жылы экс-президент Сооронбай Шарипович дагы келген. Ошондон бери дагы бир аракет жок да ушул мектепке. Кече жакында эле 22 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана билим берүү министри дагы келди. Ушул мектепке келип, бир аз болсо дагы көңүл буруп койбоду дейм да. Келип көрүп койсо дагы жакшы болмок. Балдар кандай тарбия алып жатат, кандай мектепте билим алып жатат. Бул жерлерин да жакшылап тартып койсоң, дагы ушул жерден деген окуучулар билим алып, тарбия алып, сабак алып, бул жерде жатабы, булардын окуучулар кайда? Деген келдик эле, анау магазиндердичи, мектептин алдыда магазин ачылсын, бирок сигарет сатылбаш керек да, сатып атат кеңири эле. Окуучуларга саткан жок. Бирок мектептин алдында болгон үчүн сатпаш керек да. Өзүнүн эме жагында алып барып сатыш керек. Сатпайбыз дейт, мүмкүн нас 11 класстар алып чегет. Зыян да. Ошону тапканча биротоло мына мектептин эмесин дагы билим берүү министриге кайрылуу жасап эме жөнөтөйт дегиле. Ошого мен агайга бир чалып коеюн а? Чала бересиң. Абдулла агай Тартыптасың? бул кайсы класс? Жок, мурда ачылган англис кабинет. Бул англис кабинетинин ички көрүнүшү мына жарга кетип, жыл өткөн сайын ар жылы ушундай жамак менен ушинтип жамап келишет да, цементтеп өздөрү. Мына полдордун тешиги. Жерден полдор жараксыз. Бул жер ашкана, окуучулар кирет, тамактануучу жер. Бул жерге балдар жыгылса эме болот. Ой, чыгып калды. Кызым, чөп бул жерде. Жок, сиз сатты да. Мага алып келди деп атам. Мен жок, сатылды дейт.
бизге силерге бир доказать этип берсеңиз. ооба бир карапка турган экен, туурабы? Силердин магазинге ичинде турат го. Магазиндин ичинде токтоп туруп, магазиндин ичинде турганы менен Бул помошко келген нерсе магазиндин ичиге кандай кирди, кандай жол менен? биз мектепте иштегенибиз үчүн. Анан Мектепте иштегендерге эле берилерсе, онда помощь жок, мектепте биз өзүбүз иштегенибиз үчүн биз ошол күндөрү булар мектепте мугалимдер көбү жок болгон. Биз ушул жакын арада жашайбыз. 6-7 күн биз көп помощка мен дагы келгенмин бул жерге. Анан биз бергенбиз, адамдарга таратканбыз, калганы калып кеткен баягы немелерге. Каттан военный же есть. Ошолор Оштан келгендер бул жерде 200 чакты жашады. Аны мен билем. Ар бир кабинетине кирип көргөнмүн. Ошолорго помощтан арткан нерсе ал жакта силердин аймаңызда эмне кылып турат? бизге ошону калтырбай батмайча токтоңуз, сиз саткан доказательство. Мектептин ичинде тургандыр, биякта тургандыр, турган нерсеге сиз неме кылбаңыз. Бул жактарды дагы бул жер эмне? Эжеке? Суу топтолот. Суу топтолот. Таза суу, а? Таза сууну текшерип турабы? Азыр суудан көп эмелер чыгат. Сууду текшерип турасыздарбы? Санапсенсе калып барып? Ооба, текшерип турат. Бизде неме бар? Ичүүчү сууга. Баягы тазалоочу фильтр бар. Жок, барбы? Санапсенсе келип лабораторияга алып, текшерип вирусу барбы, жокпу? Бар. Кагаздары барбы? Санапсенсе. Бериңчи. Немеде буфетте да бияктан жүрүп. Азыр мен Абдрахман ага чыгайын. Бул Ашар жолу менен кайсы мектеп? Мына ушак бүткөндө. 78-жылы, а? Бул Базарбашы кварталындагы, Баткен шаарынын Базарбашы кварталындагы Сыдык Айтматов мектеби азыркы абалы. Бул 78-жылы Ашар жолу менен салынган мектеп ошол бойдон. Жылына бул жер Акталеп, Сырдал, Жамалай өрүп карасаңыздар көчөйүн деп калган. Бул жагында. Мына мурдагы бизче айтканда көл ат менен салынган. Бул жагын мындай эле бир айлантып аткап. Үйрөнөсүң да? Үйрөнүп. Бул жерде азыр канча окуучу бар вообще? 520. Бул жерде 520 окуучу билим алып атат. Ушу абалына ит ыйлайт десек болот да. Жыл сайын ушинтип жамалып айнектери бир тепсең түшө турган болуп калып тыңкырат. Трещина бүт бир жер титиресе Кудай сактасын го, андай кырсыктардан мектеп окуучулары аман калабы деген ой пайда болот да, жөн эле түшөт. Түшкөнү калыптыр, бир тепсең түшөт. Мен мындай эле кылып койсом түшүп калды. Эртең жер титиресе ким жооп берет? Жер тирөөгө Туруштук бербейт да? Бербейт деген заключениясы бар, азыр көрсөтөм. МЧСтин заключениясы бар, а? Заключениясы бар. Эмнеге Гарановго кайрылгансыздар? Гарано кайрылган. Мына мэрия 500 орундук проект даярдаган. Анан Гостройдон адистер келип ушул жылы курулушту баштайбыз деп айткан. Мына ал жерге Качан баштайт? Мына жамалай өрүп, нери бечара. Карасаңыз, мына трещина. ушул жылы баштайбыз деген да. Гостройдон министерстводон келген. Даже фундамент жогулуп кетти.
эми мынау зат да билесиң. 40 жылдан ашуун убакыт өттү. Болот да эми. Бирок кече мынау министр келгенде мен жогорку кеңештин депутаты Нурлан Карамовдун да ошол мектепке барып өзүңүз арстаттап өзүңүз көрүңүз ошол мектептин акыбалын. Биз айткандан көрө сиз келген, ооба. Анда мурун 2018-19 келди, Жээнбеков келген, андан экс-президент да келди. Экс-президент келген, премьер-министр келген, Абылгазиев келген. Анан курулат деген, бирок акыркы эмеде уже 500 орундук 500 орундук аз эмеспи эжеке? 500 орундук. Мынау азыр 260 орундук. Канча окуучу билим алып атат? 520 окуучу. Мына көрүңүз, 200 орундук Экс-мена болуп атат да эми. 200 орундук местада 520 окуучу билим алып атат. Садиги жок базар башынын. Мына базар башы элин жарымы эмеде окуйт да эжеке. Баткенде, Жомартта, Ленинде турабы? Ооба. Орун жоктугунан байланыштуу ошол жака кетишип атат да. Азыр участок боюнча кабыл алуу болгондо бизге мектеп өтө керек. Мына огород полный силерге карайт, а? Мына алар мыйзамда курулганбы магазин? Мектептин зданиясынын ичинде турат да. Мэриянын аренда төлөйт. Мектептин мэриянын уруксаты менен Аренда сиздерге мектепке төлөйбү же мэрияга төлөйбү? мектепке төлөйт. Канча төлөйт? Айына төлөйбү? Айына 1000 сомдон төлөйт. Айына 1000 сомдон. Ушун аз караң, полный эме куруп алыптыр уже. Эмеден ушул кварталдын жашоочулары, мугалимдер дагы аракет кылып атабыз. Мындан да бир кайрылуу жазганбыз. Ушул базар башы кварталынын көйгөйлөрү деп. Өкмөт колдоп койбоптур, печати жок. Бул жөнөткөнбүз, бул копиясы да. Копиясы бул. Мынантип бирөөнү жөнөткөнбүз. Дагы бүтүп алып Кимге? Министерствогабы? Бул эмеге? Мэрияга. Мэрияга жөнөткөнбүз. Анан мэрия атайын баягы мынау заключение. МЧСтин заключениясы ушул. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы. Бул эмне орусча жазган, кыргызча жазбайбы? Бул жагы кыргызча, бул жагы орусча. Кушмат Маманас. Средняя школа Садак Айтмат, Расулун города Баскен, квартал Базарбашы, Бектемир Батрата көчөсү. Здание школы первого корпуса кирпичи построены в учениях вместе. 200 орунга 78-жылы курулган. И за нехватку учеников вместе 89-жылы построены второй корпус. Экинчи корпус ашар жол менен салынган. Мен орун жетпегенине байланыштуу. Класс учится 547 учеников второй смены. Руководитель аппарата ККР по международным комиссиям выездом на основе. Бул 2020-жылы технический состояниясын жазган, акт түзгөн, жараксыз деп. Бирок мына 2 жыл болуп атат кимде экен? Эч кандай эми көрүлбөй атат. Жетиштирүү болбойт деп кепилдик эч ким бере албайт да. Туурабы? Ооба эми. Эми Алладан башка эч ким дагы ошон үчүн мына бул өзүбүз да ошондо Айзер эжеке экен, директор болуп калган экен. Бирөөсүнү мага бере аласыздар, көп эле экен го силерде. Майли. 3-4 экен. Анан сууңуздарды текшерип турабы? Балдар ичүүчү сууду? Бар, текшерип турат. Азыр ошол Мерско менен эме кызматташып, биз ошол фильтр коюлган. Фильтрди дагы көрсөңөр болот. Ичүүчү суу үчүн фильтр коюлган да. Сууду тазалап берет, Анан мына бул Баткен жана базар кварталынын жашоочулары жагып чогушуп протокол түзүпсүздөр, Мектеп директору Тажибаева.
Айыл өкмөт өз келгенби? келген. Алган алар. Таза суу маселеси чоң көйгөй. Таза суу 2-3 саатка гана берилет. Жумуштан эртерээк келип суу алып калбасаң суусуз каласың. Эң туура. Суу, мектеп, бала бакча абалда экендиги, балдарыбыздын өмүрүн кооптуулугу көп ойлондурат дейт. Эң туура. Биз дагы Сиздерде мынандай экөөбү, бирөөбү? Копия кылып бериңизчи мынаны дагы мага. Мынаны копия кылып берсеңиз. бул эмеге барган. Берияга бардыр, а? Берияга барган. Ушуну алып мен аяктан чыгарып алам. Мугалимдердин колунун кереги жок да. Кереги жок. Бул кандайдыр бир неме, дагы бир уюм бар эле го. Ошол мектеп салууга жардам береби деп ошол уюмга жазылган да. Азыр эже бала ыйлабаса сүт жок дегендей. Аракет кылып атабыз дагы. Кылсак, анан Аракет кылып мен атабыз. кечээ өкүнгөнүм министр ушул жерге келди, Баткенгечи шарт түзүп келди. Эми 1 жылда бир келеби, 5 жылда бир келеби, Кудай билет. Ушундай да көрсөтүп калыш керек эле да. Мына билим берүү башчысы Мурункусудай келген да министрлер. Эми алар азыр жок да. Жок эми жок. Алар жок, иштен кеткен. Эмеде отурат. Алар иштен кеткен, алардын эмеси өтпөйт да эми. Азыркы бийликтегилердин иштегендердин Бирок мэриядагы аракет кылып атат. Атайын ошол эме жасаган, проект жасаган. Эмеси даяр да. Мисалы ошол 500 орындык мектептин проекти даяр. уже Ошо госстройдон келишип болот. Мектебиңиздер 2 жылдын аралыгында мектеп салынат деп ошентип өздөрү айтып ол кетишкен. айткандары туура эже. Мына мына 2020 аварийный деп акт түзүтат. Бирок 2 жылдын ичиге чейин эме болбойт деп кепилдик бере албайт да. Жер титирөө болбойт. Жер титиретип эме кылып турабыз, токтотуп турабыз, окуттургула дей албайт да. Майда. Ошон үчүн бул мектеп өтө авариялык абалы начар дейли. Начар. Эми майда жеткири эле кана мектеп жаңы мектеп Ооба, салынып мен калса бизге бүгүн дагы жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев Аскаралиевич келиши мүмкүн. Ушуга да даяр туруңуздар. Мен кечээ чогулушта айтканмын, сен ушул мектепти көрсөтөй жүрүңүздөр десем, министр менен шашып кетип калдым. Мен министр менен кошо келейин дедим. Бул ачык эле балдардын ачык турат, өрт коопсуздугу. 2020 алмаштырган бойдон өзү негизи кайгылар боюнча мына бул жерде толтурбайбы. Устройство комплекса водочистая. Замена катрижных. Булар алмаштырган жасап 3 месяц. Неге жазбадыңыздар дептерге? Мына бул жерде фильтрди алмаштыруу боюнча жазуу дептери. Жазуу дептери деп турат. Каждый 23 Алмаштырат өзү, алмашылган. Жок, алмашылган болгону менен бул жака жазыңыздар да. Жок, акыркы жолу 2020-жылы алмашылды деп жазылып турат да. 2 жылдыкы кайка кетти? Алмашылган бирок жазылмаган. Алмаштырган жазбапты. Өзү алмаштырып. Алмаштырып турат ал. Ким алмаштырып турат? Завхоз алмаштырып турат. Азыр капыралы. Алмаштырып. Жок, алмаштырган факт үчүн мынерге жазып, кол менен коюш керек, числосу менен ушул күнү алмашылды деп. Азыр мынада эч нерсе жок, кантип көрсөтөт? Кантип? Мындан дагы тартасың. Фильтрди алмаштыруучу боюнча жазуу дептери дейт. Акыркы жолу 2020-жылы алмашылган деп турат. Бул жерде жазылып турат. Превышать 3 ай дейт. Максимальный срок использования картриджей не должен превышать 3 месяца. 3 айга узартылып кетпеш керек экен да. Каждый 23 дне дейт. Алмашып турат бирок. Бул жерге полный эмелер менен жазып бериптир, бирок мынакка түшүрбөпсүздөр. Маяка түшүрбөй калган да, алмашып турат. Действительно алмашып турат. Түшүрүш керек да. Мына
комплексті су тазалағыш жалпысын қолдан бізге мындай қалтырып кеткендер бұл мынаке болған бұзулар мынандай алмаштырып тұрады өзі үшін фильтр бұл фильтр алмаштырып просто жазбай қалған мынанда мынаке коробкалардың алмашылған бар немелерін алып келсеңіз мына қанша берген ошолордун баардыгы ошол 3 айда алмаштырылып турат просто немеге дептерге гана түшпөй калган да 3 айдан мына картриджден пайдалануу максималдуу мөөнөтү 3 айдан ашып коюлго тийиш. Ошондой эле картридждин аркылуу өткөн суунун көлөмү 5000 литрден ашкандан кийин же убакыты менен ар бир 20-30 күндүн ичинде аны алмаштыруу керек экен да. алмаштырылып турат мына жеткиликтүү эмен берген да алмаштырылып турат Завхозго түшүндүргөн, а? Бирок мынакка тетрадты 2022-ге башка эле тетрад ачып коюңузчу. жаңы эле дептер ачабыз Жаңы эле ачып алмашылган күндөр жазып койчу. ошолорду генеральный уборкада тазалап коюңуздар тез тазалап иштебейт да ол сарп койсоңуз иштейт Балдар ушунун ичинде тамактанышат. Урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргыз элим. Өзүңүздөр бул мектептин авариялык акыбалын көрдүңүздөр. Сиздер менен бирге күбө болдук. Бул жерде протокол дагы түзүлгөн. 02-11-2021 жылы. Андан кийин эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экология техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы акт менен чыгарып атат. Бул состояниясы талапка жооп бербейт, жер титиресе дагы эч кандай жооп бербейт деп акт менен берип атат. Технический состояниясын бирок ушул күнгө 2020 берген ушул күнгө чейин бир да жетекчи көңүл буруп келген жок. Президент дагы келген, экс-президент бул жерге 2018 жылы келген, Сооронбай Шарипович. 2018 жылы келген, жаңы мектеп курулат деп сөз берген, бийлик алмашып, кайра Нуркожоевич болду. Эми мен ушул видео аркылуу билим берүү министрине Бешеналиев Алмазбекке кайрыламын. Сизден сураныч, ушул балдарыбыздын коопсуздугу үчүн талапка жооп бере турган жакшы мектеп куруп беришиңизди, ушул жылдан калтырбай куруп беришиңизди суранамын. Элдин атынан, окуучулардын атынан сизден суранамын. Ошондой эле билим берүү Баткен областынын билим берүү башкармалыгы Абдилла Ахматов, сизге дагы кайрылам. Ушундай министрлер келгенде, ушундай авариялык акыбалын көрсөтүп, түзмө-түз көрсөтсөңүз ишке ашат деген ойдомун. Кечээ эле министр келди, эмне себептен алып келбедиңиздер бул жерге? Мектептин акыбалын көрсөтпөдүңүздөр. Көрсөткөнүңүздөрдө мүмкүн жакын арада баштайт деп. Дагы мэрияга кайрыламын. Мэрия кызматкерлери, билим берүү кызматкерлери көңүл буруп, ар бир мектепти көңүл буруп карап койсоңуздар. Себеби ичинде кытайский балдарыбыздын ден соолугуна зыян алып келе турган азык-түлүктөр сатылып жатат. Бир да сиздер тараптан чара көрүлгөн жок. Эмнеге же сиздердин товарыңыздарбы? Же балдардын ден соолугу керек эмеспи сиздерге? Сиздерге керек болбосо биздин балдарыбыз өзүбүзгө керек. Сиздер дагы бир чара көрүп, текшерип койсоңуздар суранамын. Ушул укук коргоо органдарына да кайрыламын. Ушу мөөнөт өткөн кытайский товарларды саткан азык-түлүктөрдү дагы текшерип берсеңиздер, балдарыбыздын ден соолугу үчүн баарыбыз бирге аракет кылсак, көңүл буруп көргөнүңүзгө Аллах разы болсун.